Адистердин пикиринде Кыргызстан боюнча балык өндүрүү тармагын пайда алып келе турган шартта иштетип кетсе болот. Бул үчүн Ысык көл аймагында ылайыктуу шарттар бар. Ихтиолог Докторбек Кабатаев Союз мезгилинен калган балык чарбасынын бирин сактап калган. Союз мезгилиндегиндей 10 миллиондоп көл ичине балык түрлөрүн кое бербесе дагы акырындап иш жүрүп жатат. Азыркы учурда жоголуп бара жаткан севан форелинин икрасын алып, жазга чейин багып өстүрүп көл ичине кое берет. Бул иштер болсо көп эмгекти талап кылат. Заклали вот после оплодотворения икру мы сюда. Теперь будет процесс проходить. Инкубация. 3 месяца где-то надо. Вылупятся мальки у нас. Потом мы еще 3 месяца будем кормить. А потом мы ее, конечно, всю выпустим в озеро. Пускай растет. Бул жумуштар көп эмгекти талап кылганы менен кое берилген 100 миңдеген балык көл ичиндеги балыктын санын көбөйтөт деп айтуу кыйын. Себеби аны өстүргөн адамдарга караганда браконьерлик кылып, аны жок кылып жаткандар 100 деп саналат. Жарыяланган мораторийде эле анча жардам бере алган жок. Балык департаменти болсо быйылкы жылы эң кымбат эс алуу жайларынын бирине 2 жолу чогулуп чет элдик адистер менен пикир алмашышкан. Үзүрү кандай болду азырынча белгисиз. Бул иштерге болсо мамлекеттин канча каражаты коротулду. Көлдүн балыгын сактап калабыз деп эле 4-5 жылдан бери эле алек болуп атпайбызбы. Мораторийди эле кылдык. Бирок ошонун результаты болуш үчүн бул жерде иштеген адамдар таза болушу керек. Ошол эле проект иштеген адамдар таза болушу керек. Ошол эле балык өстүрүү менен иштеп аткан адамдар таза болушу керек. Ошол эле балыкты сактайбыз деген жана инспекторлор 70-80 инспекторубуз биздин көлдү тегерете жүргөн. Ошолор таза болушу керек. Алар таза боло албай атат. Себеби алар ошо балыкчыларды браконьерди кармайт дагы. Балыгын сатышып, акчасын бөлүп алышат. Болду, ошону менен бүттү. Анан биз жумуш кылып атабыз дейт. Азыркы учурда Ысык көл аймагында 2 гана балык өстүрүүчү заводдор иштеп турат. Анын бирөөсү Тоң районундагы балык өстүрүүчү мамлекеттик мекеме. Бирок бул завод деле мурунку кубаттуулугунда иш алып бара албай, Ысык көл ичине бир аз гана балык уруктарын өстүрүп кое беришет. Адистердин пикиринде бул иштер мурдагы кубаттуулугунан 10 эсе аз. Быйыл буюрса деле көлгө кое беребиз. Канча болсо да биз аракет кылып атабыз да. Бирок жалпы жонунан алганда бул биздин мен дагы бир кайталап кетким келет да, мурдагы айтып жүргөн сөздөрдү. Ушу балык чарба департаментине мындай бир ушу балыкты өстүрүп көбөйтүү боюнча бир мындай жакшы көңүл бурулган жери жок. Көл ичиндеги балык түрлөрү жоголуу коркунучунда деп канча жолу коңгуроо кагылды. Экологдор болсо баягы эле каражаттын жетишсиздигине шылтоо кылышат. Кайыгыбыз жок деп ийин кошуруп турганда донор уюмдар жаңы техника менен камсыздашкан. Бирок жалпы жыйынтык мурдагысынан өзгөрүлгөн жок. Мисалга алсак, чоң кичи өрүктүү айылдардын тургундардын көбүнчөсү ушул нерсе менен эле жанын багат. Журналисттер, тартип сакчылары жана экологдор биригип жүргүзгөн рейд учурунда 24 кайык колго түшүрүлгөн. Бирок жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн бирөөсү ортого кийлигишип колго түшкөндөр кайыктары менен кайра эле кое берилген. Мына оснащение менен жакшы жабдылган эмеспиз. Азыркы браконьерлерди карасаңар, күчтүү күлүк катерлер менен жүрөт. Ар бир браконьерде керек болсо мына курал менен адамга каршылык келтирүү моменттери болуп атат. Ошон үчүн бизге бул оружие тарабынан, ок-дары тарабынан бир жардам болсо. Финансовый средства бул ГСМ ичине тартышыраак жетишпейт. Адистердин пикиринде Кыргызстан боюнча балык өндүрүү тармагын пайда алып келе турган шартта иштетип кетсе болот. Бирок бул иштерге заманбап технологияларды колдонуп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дагы көңүл бөлүүсү зарыл. Талайбек Илипбаев, Жакшылык Чортонов, Ысык көл облусу, Күндөлүк.